Агай, мына сиз экөөбүз көп мындай ушундай иш-чараларда жолугуп анан мен сизден интервью алып атам. Анан азыр социалдык тармактарда байкашымча мындай энергетика министрлиги аябай көп жолугушуулар өткөрүп атат, көп меморандумдарга жетишип атат, көп келишимдерге жетишип атат. Бирок жыйынтыгы качан көрүнөт деген мындай суроолор келип калып атат да. Эми өзүңөр билесиңер да. Бир эки факты менен башталган Бир жумуштар эки факты менен мына 1 жылдан бери мына China Power деген компания менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ал эми ал компания 1 гигаватт күн энергиясын курам деп атат. Бул $800 миллион. Эми $800 миллион салып туруп, анан аны да алып чыгыш керек да. Ошон үчүн булар 8 жолу изилдейт аны. Ага мындай жылдар өтөт, мындайча айтканда. Шамал энергиясын куруш үчүн, станцияны куруш үчүн 1 жыл изилдейт. Ошол эле жердеги жердин кыртышын, ошол жерде кайсы жаныбарлар бар, курт кумурскалар бар, ошолорго зыян келтирбейли деп. Анан баягы өзүңөр билесиңер, күзүндө, жазында баягы учкан куштар бар. Жулуу тармактарга учуп кетет да, кайра бизге учуп келет. Ошол эле жана аккулар жөнүндө айтып атам да, көлдө болуп аткандан кийин. Бизге көлгө учуп келип атпайбы? Ошондой сыяктуу ошолор кайсы убакта учат? Анткени алар 100-120 метрден бийиктик мачталарды коет да, лопастынын узундугу 50-60 метр. Ошон үчүн аларды да баарын изилдейт. Ошон үчүн чтоб эртеңки күнү мындайча айтканда куруп алып, анан күйүп кетпеш үчүн. Анан жана айтып аткан эми меморандум кол коюлгандан мына биринчи эле результатын айтып берейин. Мына өткөндө биз Субарга барганда 16 компания менен ошо меморандум келишимдерди кол койбуз. Анын 6 гидроэнергетика, ушул күн энергия, шамал энергиясы болчу. А 9 болсо көмүр менен болчу да. Көмүр кенинде ошо кызматташтыкты жүргүзөбүз деп. Мына көмүр кенинде уже 3 компания кирип уже ишин иштеп атат. Дагы 3 компаниясы азыр скрытный работа алып, ошол месторожденияны изилдеп атышат. Ошондо ошол 9 көмүр компания, 6 компания уже кирди. А 3-өө дагы изилдөөлөр. Эми ошол жерде кендин эмесин алып кетип, рудасын алып кетип барып, ошол көмүрдү исследование кылып, калорийнасын, зольнасын ошонун баарын текшерип, анан келип эметет. Эми чоң акча салат да булар, ошон үчүн текшерет. А күн энергиясын болсо, мына өзүңөр даже эртең күбө болосуңар, мен Кудай буйрса жакын арада көргөзөм. Мына биз ошол күн энергиясын курган компаниялардын бирден бири уже бизде өзүбүздөн ошо Министерство энергетиканын зданиясынын крышасынан баштады да уже. Аны уже мына бир Кудай буйрса 1 жуманын ичинде аны бүтүрөт дагы, биз аны дагы силерге мына через журналисттер аркылуу баягы телевидение, радиого дагы маалымат беребиз. То есть ушинтип уже иштер акырындык менен башталып кетип атат. Эми мен ойлойм, муну Кудай буйрса 24-жылы ошол келишимдердин үзүрүн көрөбүз деп. Анткени уже мына быйыл уже асты баштады, жаз келгенде уже Кудай буйрса көп жумуштар башталып кетет да. Ошондо мына азыр айтып аткан нерселерин өзүңөр көрүп атасың. Көлдө мисалы үчүн Орто Токойдун тегерегин карасаңар, уже жанагы шамалдын мачталарын куруп, уже изилдөөлөр жүрүп атат. Аны эми любой жол жүргөн кишилер мына көрүп билип атышат да. Ошон үчүн мен ойлойм, мунун биринчи ТЭО, проект технико экономическое обоснование жазылат, анан проект жазылат. Анан ошол проектти барып баягы банктан булар кредит алат, алар одобрять этет, страховой компания страховать этет. Ошол убакытты, ошол кагаз даярдоо убактысы ушундай убакыт алат да. Эми бизде өзүңөр билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен бизге ушундай тапшырма берилген. 3 жылдын ичинде жана 3 миллиард киловатт саат электр энергияны четтен сатып албай өзүбүздөн чыгара алдык. Ошонун ичинде биз иштеп атабыз. Бизде мына 1 августта ошол өзгөчө кырдаал указы кирсе, уже биз деле күндү санап атабыз. Азыр августтан бери уже 4 ай өтүп кетти деп эсептеп атабыз да. 2 жыл, мисалы үчүн да 2,5 жылда убактыбыз бар. Ошон үчүн биз дагы шаштырып атабыз.